Жагымдуу маалай менен, жакшы ырлар менен, мыкты адамдар менен экинчи саатыбыздын алкагында дагы сонун жакшы маанай тартылганга даярбыз. Ободо таңкы тамаша көрсөтүүсү алып баруучулары Эрлан жана Нурлан, ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен бизге көпүрө болуп турган 05 45 46 83 сандарын терип, албетте кийинки биздин кадырлуу конокторубуз менен, кадырлуу меймандарыбыз менен албетте баарлашып СМС билдирүү узатсаңыздар болот. Анда эмесе биз сөзүбүздү көп кылабай, экинчи саатыбыздын коноктору менен тааныштырып өтөлү кесиптеш. Мыкты ырларды аткарам деп келген, сиздерге жагымдуу маанай тартуулайм деп келген Ак Чардак тобу биздин студиябыздын коноктору. Кол чабуулар болсун. Аман-эсен келип алдыңыздар. Эң сонун. Жетинин бири Кыдыр деп 7 адам келип калган экенсиздер. Анан маанай кандай, жакшыбы? Маанай сонун буюрса. Эң сонун маанай сонундай көрүнбөйт го. Кредитте ойлоп отурган адамдардай айтасың. Эң сонун. Аны келиңиздер, сөз баштан болсун. Ушул жетекчи катары, ушул жерде биздин төрүбүздө отурган Майра эжеке келиңиз. Ушул саламдашып, амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, кыргыз элим жана Пирамида каналынын жааматына Ак Чардак тобунан ысык жалындуу салам. Баракелде. Ысып кеттик. Жакшы. Эми бүгүн ырлар көп экен. Ансы кандай сөздү кыскартып, ырларды көбөйтүп, жакшы маанайды бийик деңгээлде көтөргөнгө аракет кылалы. Биринчи ырга назар салалы. Эң сонун. Эң биринчи ыр албетте жетим кыздын арманы экен, Ыр эмес, бул гүл. Гүл менен баштайсыз, эң сонун. Эми гүлнү чексең тарыхын айтып чектейт го. Бул гүлнүн кыскача мазмуну мындай да, бул гүл өзүмдүн чоң атамдын гүлүсү болгон. Асаналы Кыштабаев деген чоң комузчу болгон. Атамдын алтын фондуда 380 гүлүсү жазылган да ошол кездечи, сакталып. Анан ошол гүлөрдүн ичинен бирөө ушул да, ушул жетим кыздын арманы деген бул кыскача айтканда жетим кыз бир байдын коюн кайтарат экен да. Анан ошол малда бир түштөндүрүлгөн малда ошо тамак ичеринде айранбы бирденкесин ичейин дегенде байдын эки кызы келип тамагын ичирбей айранын төгүп ушинтип мазактаган күндөрү болот экен да. Ошонун ичинде ырзасына чыдабай анан ушул күйүнү чыга арман кылган экен. Сөзү да бар мунун бир 23-24 куплет да. Анан бир куплетин айтып кетейин, эң башкысы. Экөөлөсөң экөөлө, өзүм чыгам жекеле, алда сенин айраның да болбосо, чыгарат элем ойронуң, байдын кызы көпкөнүң деп, ушул күнү, ушул ырды күү кылып чыгарганда ыры менен. Ошону бир аткарып берейин. Ай баракелде. Кол чабуулар. Асанали Жапар агабыз. Жапар агабыз чечмекти мыкты. Эң сонун.
Баягы бат болуп бараткан жагы мага баягы эки кыз табып аткан жер элестетейин да. Айран төккөндөнчү. менен чыгарган экен. Эң сонун. Эми кийинки чыгарма чын эле мен сени таптымбы деп Исмаилова жеңишкүл эжеке заттар экен. Андыктан жалпы көрөрмандарыбызга жаңы музыкалык чыгарма кабыл кылсаңыздар. Ебали! Ебали! Ay barakeldi. Ayağım jık деп бүттү байкадым. Күчтүү топ түзүлүптүр, э? Ооба. Мыкты. Өзгөчө. Мыкты. СМС'тер көп экен. Четтен алып. Саламатсыздарбы? Апам Тумантаева берметти эртеңки эндилер күнү менен куттуктап коюңуздарчы. Апама ден соолук, бактылуулук каалаймын. Биз сизди жакшы көрөбүз деген экен. Пирамида каналы саламатсыздарбы? Ак Чардак тобу бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун. Ошондой эле сиңдим жеңишкүл ден соолугуң чың болсун. Эл ичинде аман болуп жүрө бер. Эжең майрам аттуу көрөрман жазган экен. Рахмат, Алла разы болсун. Кийинки чыгармага башпагалык Турдалиева Салкын эжекебиз Жыргалым аттуу чыгармасын аттап берсин. Биз болсо колча бийлеп жыргап жакшы маанайда олтурабыз. Жыргалым.
жакшы чыгарма. Андыктан эртең дагы бир жакшы мыкты эфир болот. Андыктан эртең дагы апаларды куттуктап, бир жакшы маанай тартуулап, жакшы ырлардан угуп, эртең дагы эфирибизге чакырабыз. Андыктан кийинки чыгармалардын алдында СМС билдирүү бар экен, э? Жапар досум, азаматсың, чыгармачылык ийгилик каалаймын деп досуң эсен. Көрөрман жазган экен. Достордон да жаза баштаган жагы. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы, азаматсыздар, коноктор, калыбай сага чыгармачылык ийгилик өнөрүңдү элге тартылып жүрө бер деп Малик Фарид аттуу көрөрман жазган. Мына эмесе. Ушул Маримов Калыбай агабыз бизден ыр деген аттуу чыгарманы аттап берет. Сиздер үчүн кабыл алыңыздар. Ай баракел. Мараимов, мен буларды кичине эмесин эметели, сөзү Роза Шакировичиники, onu болот Садыков деген абаныкы 2 жылдан бери сааты чыкпай, бүгүн ушул Пирамида каналына рахмат, Акчардак тобуна рахмат, ушулардын бүгүн бете чыгарылат, ошону аткарып берейин, кабыл алып коюңуздар. Кеттиңиз. Мыкты чыгарма экен, мыкты сөзү мыкты экен, Аткаруудагы жогорку деңгээлде. Болгону дагы сонун болуптур. Камсыгандай.
Эми кийинки чыгармага назар салалык дагы башпагалык угузчу бир сөз аттуу чыгарманы Кочорова Нават эжекебиз ырдап берсин. Мен ошонун алдында Аха. жетекчибиз Майрамдын жакында туулган күнү 2 жылдык болгон. Мгм. Ошого арнап бир жазчу менен. Аха. Ошондо окуп коеюн. Эң сонун болот желиңиз. Карылыкты тосуп ал. 50 жаш курак кут болсун, башыңа бакыт кутконсун. Дөөлүтүң ашып ар качан ак жолтой анан жыл болсун. Ак эмгек иштеп ишиңде эмгегиң сиңсин элиңе, күч кубат кошуп дем берип өркүндөп өскөн жериңде. Ишиң дайым жылып турсун алдыга, көрүнгөндү сөз кылбада алдаба. Арам ишке жолобосоң акыры жүзүң жарып туугандардын алдында. Өйдөлөнүп кесибиңе менсинбе, тилчимин деп көрүнгөндү кемсинтпе. Жаркыраган дилиң таза келин бол, 50 жаштын үзүрүн көрүп эсен бол. Жолдошуңа жаркыраган жар болгун, балдарыңа мейрим чачкан эне бол. Жалымдаган жаштык кести улантып, андан кийин карылыкты тосуп ал. Баракелде. Эң сонун. Алла разы болсун. Техниканын өнүгүшү менен азыр карылык кечирээк келет да, 80-90. Кайгырбаңыз. Али жаш экенсиз деп кеттик ана эмесе. Угузчу бир сөз. Ебали. Мыкты. Ар бир ырдаган ырлары энергия менен акшардак бир өзгөчө топ болуп келип жатат. Ооба. Азыркы тапта. Өзгөчө Калыбаева экен бир өзгөчө четет экен да мындай. Иштеги өпкө жүрөктүн баарында үзүп алайын депчи. Баракелде. Эң сонун. Койгону деген. Анан айта кетчү нерсе ушул Акчардак тобу кандайча кантип түзүлүп калды эле? Түзүлгөнүнө канча жылдын жүзү болуп калды эле дегендей. Акчардак тобу бул 1 жылдын жүзү болуп баратат. Ушул жерде биздин шоубуз кесилип, эфирден пайдаланып айткым келет. Бизди туаса таланттуу музыкант Кубаныч Эсеналиев агайыбыз ушул жерге алып келип биринчи жолу бизди ушул жерден шоубузду кесип берген. Ошого агайга чоң рахмат, иштеринде ийгилик болсун. Ар дайым катылып жаткан таланттарды алып чыга берсин деп тилемекмин. Бул Акчардак тобубуз ушул 1 жылдын жүзү болду. Биринчи эле бул жерге келдик, андан Ыркесе долбооруна чыгып келатабыз. Эми азыркы чыгышыбыз 3-чү жолу чыгышыбыз. 3-чү жолу. Эң сонун Кудайым куткасынан эмне себептен Акчардак аталышы? Акчардак бул Акчардак өзү бийиктикте учуп жүргөн куш эмеспи? Ошол сыяктуу биз дагы ар дайым бийиктикте учуп эле ырларды бийик жактарга жеткиргибиз келет. Эң сонун Акчардак тобу демек, Акчардак тобунда канча адам эмгектенет? Ушул жерде турган 8 адамбы же андан да көппү?
Акчардак тобунда негизи 10 10 адам, иштен турат. Ал 2 киши келбей калды бүгүн. Себептер менен анан азыр бүгүн ушул жерге келип элдерге жагымдуу маанай таркоолап жаткан кезибиз. Студияңар кичинекей экен, баарыбыз батпайбыз деп ушунча эле келдик. Эң сонун. Жетекчибиз биздин музыкада андай ырда мындай ырда деп бизди түз ырдатып жүргөн ушул биздин Айбек балабыз. Бизде акын эжелерибиз да бар, мындай таланттуу агаларыбыз да бар. Ушул топту кура алдык. Эми Кудай буйрса дагы келечегибиз кең болсун. Айбек мырзаны эмнеге тааныштырып айтасыңар деп элдер ойлоп жатса керек. Албетте Айбек мырза ырдайлы достор, ырдайлы долбоорундагы албетте биздин кесиптеш Пирамида каналында биз менен чогуу эмгектенип жүрөт. Жалаң апалар менен иштейт, анан апалардын арасында 2 ай экен ошолуп тур десең. Бара келди. Эң сонун. Кийинки чыгармага кадам таштайлыбы? Андыктан Кабатаева Айнур эжекебиз Сезим жанары, Сезим жанары аттуу чыгармасын аткарып берсин биздин көрөрмандарыбызга. Эң сонун. керемет аткаруу, жагымдуу үн. Эжекең мырдап жатканда ырынан эргүү болот экен, ошол эргүүнү алып алган соң кайра элдерге жагымдуу маанай таркатат экен да. Өзгөчө.
Аны эмесе ушундай жагымдуу мүнөттөрдө SMS билдирүү окуйлу. Нават эже, майрам, жеңишкүл, өнөрүңөр өркүндөсүн, ишиңерге ийгилик, үнүңөр өчпөй, эфирден түшпөй жүрө бергиле. Восток айылынан майрам аттуу көрөрманыбыз жазыптыр. Саламатсыздарбы, пирамида передачасы Акчардак тобун бүгүнкү майрам менен Нават досумду элдер күнү менен куттуктаймыз шайыр деп жазган экен. Пирамидага куттуктоо жазыш үчүн WhatsApp номерин жиберип койчу, срочно деген экен. Ушу. Саламатсыздарбы, алтындай апалар, ишиңерге ийгилик, талантыңар ташкындай берсин. Акчардак тобундагы апаларга чын ден соолук, бакубат жашоо каалаймын. 2 балама тунук эфир каалайм. Токмок шаары Кара Дөбө айылы үлгү апалар тобунун мүчөсү Кулия деген экен. Куттуктайм деп. Топтун жетекчиси апа, өнөрүңүз өркүндөй берсин, талантыңызга таазим деп кыздарыңыз Гүлнур, Анара жана Медина деп SMS узаткан. Пирамида жамаатына салам, Акчардак алга майрам ийгилик деп жазганыптыр. Аны эмесе ушул мүнөттөрдө жарнамалык тыныгуу кабыл алыңыздар. Мыкты Кыргызстандагы алдыңкы топтордун бири Акчардак тобу жагымдуу чыгармалар менен, күчтүү ырлар менен сиздерди кубантып турган учуру. Ошон үчүн бизге SMS билдирүү узатсаңыздар болот. Ардактуу телекөрүүчүлөр 0522 45 46 83 сандары кызматта дейлиген. Азыр болсо экинчи саатыбыздын экинчи бөлүгүн мыкты ыр менен, күчтүү чыгарма менен Асаналиев Жапар агабыз Жылдыздуу түн аттуу чыгармасынан аткарып берсин. Биз болсо бийлеп, жыргап, сиздерге кулагыңыздарга музыкалык массаж жасап берели канасы. Сан. Ай, баракелде. Жапар агам ырдап атканда мен өзүмдү көлдүн жегинде мындай отту жагып коюп, Гитараны кармап алып, кымыз ичип алып, жанында сулуу кыздар, ошонун баарын элестетип кеттим. бойдок. Баракелде. Негизи гитара өзү романтиканы тартпайт го. Ансыгандай Жапар агабызга дагы жетпей канча кыз калды болду. Гүлгөндүн билгени бар дейт. Жапар агам күлүп эле калды да. Эки чыгармаларга назар салалык. Эми кимдерге экен деген жакшы чыгарма менен Турдубаева Майрам эжекебиз Аткарып берсин делик, кеттик андан. Para
бар. Урматтуу көрөрмандар, биздин телекөрүүчүлөр бир гана Пирамида телеканалында ишемби жекшемби күндөрү ушундай жасалма эмес, жандуу үн менен ушундай концертке ар дайым назар салыңыздар. Эң сонун эле. Жакшы айттым. Андыктан бардык жерлерде, концерттерде элдер, артисттер фонограмма менен отпойт. Бизде болсо бир гана жандуу үн менен. Эң мыкты аткаруучулар, мыкты ырлар болот. Кесиптешим Нурлан айтмакчы, кулагыңыздарга массаж алып отура берсеңиздер болот элеге. Биз өзгөчө алып отурган чагыбыз. Эң башкысы керебеттен турбай, диванда жатып алып. Жылуу жумшак. Эң сонун. Саламатсыздарбы, Эрлан, Нурлан, эртеңки апалар күнү менен Жети Өгүз районунун Өргөчөр айылынын апаларын куттуктайм. Ден соолукта болуп аман-эсен жүргүлө деп Өргөчөр айылынан Сабир аттуу көрөрман жазган экен. Саламатсыздарбы, Котман таң бардыгыңыздарга Асаналиев Абдыжапар агама чоң салам жолдойм деп карындашыңыз Назгүл деп битик жөнөтүп койгон экен. Чоң рахмат. Пирамида каналына жалпы салам. Акчардак тобундагы Айнур эжеге үнүңүзгө береке, ишиңизге ийгилик, Токтогулдан Анипа сиңдиси талантыңызга таазим деп смс аттыр. Гүлбарчын Мырзалиеваны бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап коюңузчу. Классташы Үмүт Айся Акчардак тобу бар болгула, аман болгула, чармачылыгыңар өркүндөй берсин, азаматсыңар деп смс билдирип узаттыр. Баракетте. Азыр болсо ушул жалпы туулган күн ээлерине биздин күйөрмандарга жагымдуу чыгарма жаңырсын. Калбай агабыз Тагдыр аттуу чыгармасын аткарып берсин. Сиздер болсо өткөн кеткенде эстеп бир жагымдуу бир жүрөккө музыкалык кылдарын четтетип назар салып отуруңуздар. Калбай агабыз Тагдыр аттуу
келинчигиңизге караганда аккордеонду көбүрөөк кучактайт болушуңуз керек, негизи. Сен аккордеонду кучактабаныма 30 жыл болуп калды. 97-жылды кесүүмү таштап коюп, Аламдөмөл эски айылында колхоздо иштейм, сугатчы болуп кетмем менен. Ошон үчүн талантты мен 30 жыл кийин баалап калдым. Акчардак тобуна өзгөчө наватка биринчиден мен ушу телекөрүүчүлөрдүн Акчардак тобунун алдынан ыраазычылыгымды айтып коеюн. Ушул киши болбосо мен мындай насиптештер болбойт болчумун. Ушул киши Айбек инимен айткан сөзүн туура мага жеткизип, ушу жашка келсем дагы ушул чалык талантымды өзүм баалабай жүргөм. Ушундай насип кылганга мен ушул нават менен Айбекке Акчардак тобуна ыраазычылыгымды билдирем. Эң сонун. Бирок аккордеон черткениңизге караганда албетте өмүр бою аккордеон черткендей, 30 жыл баягы тыныгуу, эсепке алынбагандай көрүнөт экен да. 5 жыл мектепте мугалим болуп иштедим. Болгону эмем ушул, калганы ушул талаачылык, колхозчулук иште келатам. Бирок керемет аткаруу. Мындан кийин 30 жыл эмес, 3 мүнөт дагы токтотпоңуз ага. Жана Кубанычбек Эсеналиевди агабыз жөнүндө айтып кеттик элек. Анысы кандай азыр тыңылдап СМС келип атат, ким эле жазып атат, кыздар жазып атабы десем көрсө Кубанычбек Эсеналиев ага жазыптыр. Акчардак тобуна ысык салам жолдойм. Иштериңиздерге чоң ийгилик болсун. Жеңишгүл, Набат, Салкынай Турдалиева, Айбек, Мислима, Майрашка дейт. Турдубаева, Айнура Кабатаева, азаматсыздар байкелерге дагы салам болсун дейт. Кубанычбек Эсеналиев байкеңер жазыптыр. Эгиз козуда эришкен Эрлан инилерим, силерге да чоң салам деген болуптур. Баракелде. Ушул Кубаныч агабызга бир катыраак кол чакоо келиңиздер. Негизи ушул Кубаныч агама баа бергени мен канча адам менен иштейт, ошону да аттарын унутуп калбай баарын жатка билгенде таң калам. Унутпайт такыр. Сизге даңк дейлик, ийгилик ысык салам. Агабызды көптөн бери көрүлекпиз, Көптөн бери сагынып алып келсиң. Кандай сагынтып каякта жүрөсүз? Келиңиз дейлик. Пирамида каналынын жамааты таңкы тамаша берүүлөрүн Эрлан, Нурлан ишиңерге ийгилик, Акчардак ассамблеясынын музыканты Калыбай балабызга чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз деп Актектир айылынын Арузат Шайыр апалар тобунун атынан жана үй бүлөсүнүн атынан Гүлсүн Эжең деп узаткан экен. Балдарымдын атасы Асаналиев Жапарга чоң салам деп өмүрлүк жубай. Сен аккордеон айткандан бери, гитараны айткандан бери СМСтер келе баштады. Кайнатамдын кызы жазгандыр. Салкынай үйүнүңө береке берсин, зор ийгилик, бакубат жашоо каалайм. Анар жеңең Пирамида каналына иштерине ийгилик ал эми Акчардак тобу баракелде деп СМС аттыр. Салам Пирамида ишиңерге ийгилик, Акчардак тобуна ийгилик каалайм. Өзгөчө топтун жетекчиси Майрам курбумаң чоң-чоң ийгиликтерди каалаймын деп Гүлсүн деп досун Гүлнара деп узаткан экен. Эң сонун келиңиз. Эми Исмаилова Жеңишгүл эжекебиз тизме боюнча жигитке аттуу жаңылык берет. Сиздердин урматтууларга жалпы мырзалардын, жалпы жигиттердин урматына каалап сиздер үчүн. Келиңиздер анда жигитке аттуу төмөнкү Жумамидин Шерелиевдин төмөнкү чыгармасын атап берейин. Кеткен анысы. Ебали! Ебали! Еп!
bale. İyi bale. Ay barakeldi. Ортого чыгып алып бийлегим келип кетти. Секирип секирип. Эң сонун убакыттары пыратат, ырдаганга жетишип калалык, Ооба. Канча карамаңыздар, дагы канча ырга жетишебиз? 2 ырга жетишет экенбиз. Саламатсыздарбы, урматтуу Пирамида каналынын жамааты, Акчардак тобуна ысык салам. Бул топтун ичинен менин алтындай болгон алтын эжем Жеңишкүл эжекеме өзгөчө салам деп сиңдиси Зиядат СМС билдирүү жатыптыр. Саламатсыздарбы, Пирамида каналынын жамааты, Акчардак тобунун мүчөсү бир тууган ини Маримов Калыбайды чыгармачылык ийгилик каалайм, ден соолукта болуп, коллективиңиз менен аман бол деп Актектир айылынан Акең Аалы деп узаткан экен. Ерлан, Нурлан, ишиңиздерге ийгилик, дагы бир жолу куттап коюм келди. Акчардак тобунун ишине ийгилик бар болуңуздар, жапараба ырда беле жүрө бериңиз деп карындашыңыз Назгүл деп СМС узатыптыр. Акчардак тобуна салам, өркүнүңөр өссүн, бар болгула үнүңөр Акчардактай сайрасын, Карагулжадан ыр көрманы Алимбүү апаңар, Ерлан, Нурлан малатсы деп СМС узатыптыр. Алып баруучулар, сураныч силерден Калыбай агайыңарды Рыспай Абдыкадыровдун издейм сени ырын ырдатып койгулачы, өтө жогорку деңгээлде аткарат сураныч деп СМС билдирип жатыптыр. Күйөрмандар болчу. Суранып жаткан кезде. Күйөрмандар. Бир чармадан кийин аткаралык, Бир чармадан кийин. Акчардактын жетекчисинен сурайлы. Азыркы тапта эки ырдай алат экенбиз. Бирөөсү хор болсун, бирөөсү кайсы болсун. Өзүңүз чечиңиз дагы. Анан эки менен жигиттер. Кеминден келген эжебиз бар. Тып алыстан келди эжебизге. Ырдаталы, эң сонун. Келиңиз эжеке. Шүмбек Үкүев агабыздын куруларга деген ырдатып. Ай жакшы экенбиз. Жагымдуу чыгарма, жалпы биздин күйөрмандарга.
Эң сонун. Эми көп оозабай акыркы чыгармаларды айлыктап ошону менен жыйынтыктайлы. Келиңиз. Баары 1 саат өтүп кетти. Келиңиз. Келгизер анда биздин топтун аты айтып тургандай Ак Чардак деген бир жакшы чыгарманы аткаралы хор менен. Жакшы. Баракелде, ушундай позитивдүү нотада биз бүгүнкү таңкы тамашанын 2 саатын жыйынтыктайбыз. Ага чейин келиңиздер. Ошол Ак Чардак тобунун жетекчиси эжеке сизге эркин микрофонду алып, жалпы Ак Чардак тобунун атынан каалоо тилек болсун дейлиге. Келиңиз. Мен ошо каалоо тилекти биздин топтун эң улуусу агабыз узатып койсом Калбай ага сиз айтып бизге тыңдап коюңуз. Эң сонун болот. Мен жана дагы кошумчалап кеттим. Ак Чардак тобунун мен кошулган себептерими дагы мен эмне каалайм. Биринчи ушу пирамида каналы сиздерге Ак Чардак тобунун атынан, жеке өзүмдүн атынан ыраазычылык билдирем. Жалпы кыргыз элине тынччылык, аманчылык, токчулук, молчулук, жалпы аманчылыкты каалайм. Рахмат. Эң сонун. Ал эми ардактуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен мынакей 2 саатыбыздагы соңуна келип жетти. Кайрадан ар ишемби, жекшемби күндөрү көрүшкөнчө демекчибиз, Кесиптеш. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, элибизде бир гана тынччылык болсун, токчулук болсун, тынччылык болсун, токчулук болсун. Өкө кайталана берсе баардыгы жакшы болот. Бул мыкты топ Ак Чардак болду, жаттап алыңыздар. Көргөн, билген жерден саламдашып, бир автограф алып сүрөткө түшүп дегендей, Ооба. Мыкты элибиздин жылдыздары болот. Андыктан ишемби жекшемби күндөрү жолугушканча сак саламат болуңуздар. Бүгүнкү эфирде Эрлан Асранбеков жана ошондой эле Нурлан Урматбеков болду. Анан айта кетчү нерсе, ардактуу телекөрүүчүлөр, таңкы тамаша көрсөтүүсүнүн алкагында Түгөйлөр аттуу жаңы долбоорубуз бар. 3 саатта эч кайда алыстабаңыздар. Нурланды узатып, мен андан ары узатам делик. Ал айта кетчү нерсе, баягы кылымдагы кыргызымды эне тапкан, Нурланды да, Эрланды да эне тапкан демекчи, ушул учурдан пайдаланып, эртеңки энекемдин күнү менен чын жүрөктөн куттап кетмекчи мен. Ар дайым бар болуңуз, аман болуңуз. Ар дайым мынакей жалпы Кыргызстан энелерин дагы куттап кетмекчи мен. Эч качан оорубаңыз, биздин төрүбүздө эле бардар жашоодо ата-мекөңүздөр бактылуу өмүр сүрүп жүрөңүздөр демекчи. Görüşkönçe sağ salamat olunuzlar.